Қарам, олар бардығы мектептің территориясында бар тазалашуымыз керек. Қарашы, ұят емеспін, особняк салып қойыптыр. Бұл тура емес. Соса бек болса, мектеп болса, қандып жашайды бұл жерде, ұялбай өзілі. Так, ресторан Ремми. Қанша жылдан бері іштеді деді, жеке? 20 жылдан. 20 Бұл уже ақшасын шығарып алып тұр, бұл ше. Ақшасын шығарып, достаточно бай бүтіп тұр, бұл ше. Алыш керек бұның барын алып, мектептің территориясы олған бұл? Шөді, алалы бұны. Мектептің территориясына берелі. Так, дағы қай семе бар, жеке? Бұл да мектептің территориясы. Бұл наркозанияда. Так, бұл не болған ресторан? Айға деген надписін өчіріп қойыпты. Салам о екен да мұны? Тетігі бұрышқа чейін екен, Я. Все, бошатыш керек бұны дағы. Бұл қанша емесі? Аянты. 3 гектар. 3 гектардан астында. Мектептің территориясын бошатып берді, айтайлы. Балдар батпай айтады. Ушылардың өздерінің балдар оқиды да. Қара 2,5 мың бала батпай айтады, қайқа парауыз? Мен педагог қатары көп оқушыларымды ушунун ичинен айдап чыгам. Сурана теле Мош шаардык мэриясынан сурана чара көрүп бериңиздер. Убактылуу болсо да же көчүрсүн, же жабылсын деген сунушту билдиребиз. Қана директор. Мына қарам. Алып. Жүрек ерте қой деймін де жеке мынау. Мына қарам. Қандай ұят емес, мектеп ұшыл. Деме, Аким Жанович, мау не деген еме? Бекташевич, кем сүреті бұл? Şu элементарный істері қарап қойғыз бе, жеке? Ұят емес пе, қандай еме? Жақшы емес, жеке, жақшы емес. Кабинетте не бар? Жоқ, бұл емес. Так, Бекташевич, қыра сасып кеттір. Мына қыра. Бүгін ап келіп салғыла. Саламас пе жеке, қандайсыз? Саламас пе жеке? Қандайсыз жеке? Жақсы пе? Денсаулықтарыңыз жақсы пе? Қиналбай айтасыз пе? Наступающим. Рахмат. Құда қаласа, жаңағы мектептерін барын айланып, қыдырып, жетекшілерменен. Сіздерге очередь жетпейді тақырылы. Құда қаласа келіп, уақыт келгенде келеміз деп. Bir teritoryаны көріп, іштерін көріп қойылы, жеке жүріңіз. Так, бұл бірінші этаж. Так, отопление қандай бұл жерде? Так, ешіктер ескі екен жеке. Ешіктер 50-ші жылғы екен мектеп, Сіз қанша жыл болды жеке директор? Отопление оз бар екен. Бұл центральный отопление. Центральный. Мен үшін ешікті ашып қойдыңар. Азыр ашып қойып. Ешікті жап. Мына қыра. Бүгін алып келіп салғыла. Тендерге берілгенді. Бүгін алып келіп салғыла дейім. Азы саат қанша болды? 7:30 болды. Саат 10-да тұрсын. Урматтуу Москва шаарындагы мекендештер, Умбем клиникасы төмөнкү кызматтарды сунуштайбыз. Педиатр, гинекология, стоматология, неврология, хирургия, кардиология, лор, УЗИ жана башка. Андан тышкары массаж жана бардык лабораториялык анализдер. Толук маалымат +7 925 103 22 77. Биздин дарек Москва шаары, метро Нахимовский проспект, Севашская 7, корпус 2. Сиздин ден соолугуңуз биздин камкордук. Saat 10'da mağa video açı taştaysınlar. Makul bu? Bu da eski eken, ha? Bunlar eski eken. Bunlar da eski. Onlar da eskiligi жетіп тұрacak, О, сынып қалды. Жеке, қана директор. Мына қарам. Алып. Емес қойғыла. Так, бұл жерге жалпы қанша парта заказ қылғанбыз? 90 келді. 90 келді.
90. Ошону дагы канча алып келебиз? Daha bir 500 değil. 500. Muna жүрөккө эрте го бул жер. Ya. Ya. Bu kaç klas mı? Физика кабинет. Yok, kaç ballar girip yakın? 8. Физика. Она 8. Жүрөккө эрте го дейм да жеке мына. Мына караңбы? Мына кара. Кандай уят эмес, мектеп ушул. Завуч барбы по воспитательной работе? Бар. Чакырыңчы. Неме? Акымжанович, могу эмне деген эме? Бекташевич. Ким сүрөтү бул? Мына, кара. Ужас. Кара, мону кара. Молорду кара. Молорду кара. А сизге чейин эжеке ким директор болуп иштеген бул жерде? Сиз жакшы. Да, жалко. Şu элементарный нерсени карап койбойсузбу жеке? Уят эмеспи, кандай? Жакшы эмес жеке, жакшы эмес. Жакшы эмес жеке, жакшы эмес. Срочно бүгүн красти эметкиле, оңдогула. Бекташевич, оңдогула. Я кабинетте эмне бар? Жоқ, бұл емес. Жактандыруу жок. Бул жакта. А эмне үчүн жактандыруу жок? Жок, негизинен лампочкаларды алмаштырып коюшум керек. Так, эме, Сонбек Алматович. Сонбек Алматович. Марупжан, мына освещение коюп бергиле. Срочно, срочно. Бул жерде эскилик жетти парталардын, э? Буларга жаңылайбыз. Я, такасы жаңылай берет. Бул жерде дагы разный экен да жеке столдор. Эме, Акимжан, столдор разный экен. Значит, столдордун бардыгын алмаштырабыз, а? Просто азыр муну эгер сүрүп салып жаңы салсак, балдарды кайка алып барат? 2300 окуучу кайка барат? Потолоктору 50-жылдыгы потолок экен. Светтерин карап бергиле. Ну, пока эми ремонт ойлонолу, макул, түшүндүм мен. Ремонт ойлонолу, кандай кылабыз? Карачы, аябай эски экен да. Жана Ломоносов мектеп ушундай болчу да. Жакшыбы? Жеке жакшы дем алып келдиңизби? Парталар жаңы келди буюрса. Анча мынча стулдар жетишпей атыптыр, а? Ачу 3төн отурушабы? 2-дан, 3-тан. Канча окуучумуз бар? 28 окуучу. 28? Батпайт абы? Батат. 3-төн кийинки класс. 3-төн класслар. Класс 38 окуучусу бар. 38. Ошолору 3-төн отурушат. Эксмен. Эксмен. Отургула. 2435 окуучу азыр батпайт атты жеке. 3 мен окуту даспа? 3 мени башталыштар 3 мен окутат. Спорт зал жок. Спорт залы жок. Анан туалет дагы жетишсиз. 2,5 миң бала, кыздарды 3 очко, балдарды 3 очко. Азыр ошолорду айтыңыз жеке. Баарын айтыңыз. Жалпы ошолордун баарын айтыңыз жеке. Эмне керек, кандай эмелер керек, баарын айтыңыз. Баягы парталарда артып көрдүк. Жамгыр тийсе эме болбосун дейт. Кичине аккуратныраак жайлаштырып апсыз, жеке? Я. Бир аз аккуратныраак жайлаштырып апсыз дейм. Эме, Нурлан Акимжанович. Кандай кылабыз эми? Булар ушул жерде жата береби? Начарларын алып кетебиз. Я. Бекташевич. Алып кетебиз. Жакшыларын оңдоп туруп, эмне кылабыз? Карайм, просто колдонуп аткан парталар болчу да булар, а? Колдонуп аткан. Кечеги жаңы берген ордуну кайра чыгарышканда эски. Бекташевич. Могулар жата береби бул жерде парталар? Же кандай болот? Жана чилек менен неме түзөтөбүз баягы 1000ден кийин. Буларды акыры могулардын иштей тургандарын сортировка кылып, отдельно коюп, иштебей турганын списать этип жок кылыш керек бардыгын анда. Бекер эле месттен элетпей. Мирлан Казбаевич, сиз архитектор, сиз кадастр, сиз УМС, сиз. Так, толук ушу мектептин территориясын мага
эмесин бергиле, картасына. Кара, могу бир үй кирип кетиптир. Карачы, мектептин территориясынан турат. 1, 2, 3, 4. 4 үй кирип туратына. Карачы мынакей. Эненин жүрөгү чыдаш кыйын экен. Сиздерден көптөн көп суранабыз. Апалар, аталар, эжелер жардам берилечи. Ассалому алейкум, урматтуу кыргыз элим. Буга чейин сиздердин жардамыңыздар менен Турциядан 5 жолу операция болуп келдик. Эми 2026 жылы 6 операциябызга муктаж болуп турабыз. Сиздерден ошо $10.000 акчабыз жетпей турат. Сиздерден көптөн көп суранам. Баары өзүбүзгө караштуу, мошенниктерден эмеспиз. WhatsApp номерибизге да чалсаңыздар болот. Биздики баары баламдын видеосун да көргөзүп турам сиздерге. Сиздерден көптөн көп суранам. Кыйналып кеттик азыркы мезгилде. Ушу тез арада бизге акча керек болуп турат. Баланын көзү жылтыраса, эненин жүрөгү чыдаш кыйын экен. Сиздерден көптөн көп суранабыз. Бардык карталар өзүмө караштуу. Мбанк 210513 Жанаркүл Д деп чыгат. Россия өлкөсүнөн котором дегендерге Сбербанк бар, өзүбүзгө караштуу ал дагы. Бардыгыңыздардан жардам сурайбыз терең ыраазычылык менен. Урматтуу кыргыз элим, апалар, аталар, эжелер жардам берилечи. Башка балдардай мектепке баргым келип атат. 40 операция болайын деп калды. 1 сомдон 10 сомдон да болсо жардам бериле. Анычы. Тетик менен 5. Ол жагынан карайлычы. Карам, олар бардыгы мектептин территориясына тур. Бар тазалашыбыз керек. Значит, мына көрдүңбү? Мирлан Казбаевич. Эски немен алабыз. Ооба. Өзүмдөн маалыматты алып туруп, Ооба. мектептин орду социальный боло турган болсо, Жок, булардын баарын алыш керек, все равно бошотуш керек булардын бардыгынча. Эми булар баары жеке менчик кылып алган, караш керек бардыгынча. Я. историясын көтөрүп көрөбүз. Ооба, историясын көтөрүп көргүлө, бул карачы уят эмеспин, особняк салып коюптур. Бул туура эмес да. Соц объект болсо, мектеп болсо, кантип жашайт бул жерде, уялбай өзү эле. Түшүндүңүз, Могуларды жеке менчик болсо да сүйлөш керек болот. Ошочу монун территорияны полный бошотуш керек. Эмедей кылыпчы, Карл Маркстай. В таком же стиле молардын бардыгын тактагыла, ээлери ким экен сүйлөшүп, булардын баарын көчүрүш керек. Мектептин территориясын бошотуш керек. Тең көрөлү жүрүңүз. Кадастр. Көрдүңүзбү, мына мектептин территориясы молар бардыгычы. Бул каким-то образдан берилип кеткенде жеке менчиккечи. Туалет дагы начар. Светтери жок бе, жеке? Я. Свет жок ба? Так, сонбай калмадычы. Бүгүн коюп бергиле. Так, Бекташевич. Раз сасып кетиптир. Бирсире жууп, жанагындай железка бар. Атайынчы, железка менен тазалатып, жууп туруп, бирсире хлоркадан себеп койгула. Макулбу? Светин бүгүн коюп беришет. Как раз бул ресторан, үйлөрдү тетягын бошотсок, территория кенен болот экен. Биз азыр мондай кылыш керек да. Нуран Акимжанович, Бекташевич, бул жерде мондай кылыш керек. Биз биринчи могу балдарды эки жака ыргытпай, эгер жаңы мектеп курушалар болсо, пландаштырып туруп, мына территорияны бир сыйра тазалап алып, мектеп могу территорияны полностью тазалап, могулар ресторан, үйлөрдүн баарын алып туруп тазалап, мектепти куруп, бер жак каратып чыгып, мектепти бер жак каратып куруп туруп, мектепти ачып, балдарды көчүрүп, ана муну снос кылыш керек да. Ата 2,5 миң окуучуну кайка алып барасың? Бул туура эмес болуп калат. Так, ресторан Ремми. Так, бу жакта биздин садигибиз бар да. Асан Үсөн, Все, давайте, Мирлан Казбаевич. Жакшылык. Моме сүйлөшкүлө, макулбу? Документтерин алып келгиле, по-моему, Айжада каякка жүрөт? Айжада судимся, да? Аны буну менен жанагындай чакыргыла бир сүйлөшөлү. Чакыргыла сүйлөшөлү, булда расход кылды да. Канча жылдан бери иштеди, жеке? 20 жылдан. Бул уже акчасын чыгарып алыптыр, булчу. Акчасын чыгарып достаточно бай бүтүптүр, булчу. Алыш керек мунун баарын алып. Эгер жеке менчик болсо, кандай берилип кеткен бул? Мектептин территориясы болгонбу?
Мектептин территориясы. Мыйзамсыз. Ооба, мыйзамсыз берилген. 87-жылкы инвентаризация боюнча бул мектептин территориясына. Все болду, ошо менен иш кылайлы анда. Чакырып сүйлөшкүлө. Чакыргы, мен өзүм да сүйлөшөйүн. Макулбу? Все, алалы муну. Мектептин территориясына берели. Так, дагы кайсы эме бар жеке? Бул да мектептин территориясы. Бул наркы зданияда. Я. Так, бул эмне болгон ресторан? Айгат деген надписин өчүрүп коюптур. Так, бул тоже судимся, да? Бул кайсы стадияда? Бул срок давностьтан утулду, эми жаңы ачылган дорой менен беребиз. Жок, муну жөн чакырып сүйлөшүш керек. Мунунчу чакырып сүйлөшөлү. Эгер эмес, документ историясын карайлы, Адилет. Көрөлү? Кандай эмеси историясы? Мектептин территориясы все бошотуш керек. Мектептин территориясы. Все бошотуш керек муну дагы. Бул канча эмеси? Аянты. Я. 3000 гектар. 3 гектардан ашык. Саламатсызбы? Саламатсызбы жеке? Кандайсыз? Администраторсызбы? Бул территориясы барбы, жокпу? Мындай участок, огород барбы, жокпу? Жок, карап чыккыла Адилет. Макулбу? Эрлан Казбаевич, архитектор, кадастр, жакшылык, баарына чогуу карап чыккыла могут, макулбу? Ээси менен чакырып сүйлөшөлү. Мектептин территориясын бошотуп бер деп айтайлы. Балдар батпай атат. Ушулардын өздөрүнүн балдары окуйт да. Кара 2,5 миң бала батпай атат десе кайка алып барабыз? Bir башка жерден жер берели анда. Макулбу? Сиз айтып коюңуз кызым, мыр келип кетти, сүйлөштүк мэр менен деп. Макулбу? Балдар чакырат, мына биздин силердин как санат кайда жүрөт? Сен ээсин чакыр, сүйлөшөлү, макулбу? Мо жерби? Же. Сала мо экен да мына. Тетиги бурчка чейин экен, Я. Я. Моочу, мо эмне болгон эме экен? Я. Садик. Садик. Мондайбы? Ооба, мындай кирет. Территориясы. Кенен экен территория. Почти 2,5 чоң экен. Алыш керек. Мо саламды, тетиги. Я. Ресторан. Реми, мо жагы бар да мо. Я. Айгат. Все, давайте сүйлөшөлү, алалы. Алып мектеп территориясын бошотуп берсин, мектепти мына жака жылдырабыз. Аркасында 5 үй бар. Я. Аркасында 5 үй. 5 үй бар. Полностью. Ошондо Салам, Айгат, Реми и 5 үй. Полностью иштегиле. Светофорго чейин карап койгула. Эң туура. Мо кайсы көчө? Шамшиев. Шамшиев, Тека чейин көргөн да. Мо билет да? Моочу, бул жанагы, бул кайсыны? Мектеп столовой бул. Мо да? Мына билетчи. Билет алып жатса болот. О, биздики? Бул биздики. Жармы столовый, жармы. Бор. Мемлекеттин борбору. Алды жагы. Все, түшүндүм. Негизинен бул ресторанның гостиницанын астында мына бильярд клуб бар да. Мен педагог катары көп окуучуларымды ушунун ичинен айдап чыгам. Суранат эле Мош шаардык мэриясынан сурана чара көрүп бериңиздер. Убактылуу болсо да же көчүрсүн, же жабылсын деген сунушту киргиземин. Рахмат, Бильярд, гостиница, ресторан. Хорошо. Кабыл алдык, аракет кылабыз ага. Да, чындап туура эмес. Мектепте бильярд, гостиница, ресторан туура эмес. Во-первых, рядом курулган. Во-вторых, биздин территория курулуп атпайбы? Мектептин территориясында. Мен түшүндүм. Бизде арак сатылган, ичимдик сатылган менен мекемелер бар. 100 метр алыстыкта туруш керек. Мектептен мыйзамсыздар өзү. Горький мектепти толук карап чыктык. Мектептин эскилиги абдан жеткен. Кудай кааласа эмки жылы либо бул капитальный ремонт жарабайт болгон. Жаңадан эле мектеп куруш керек экен. Жаңадан мектеп. Значит,
Biz жаңадан мектеп куруш үчүн арка жагындагы 5 үйдү полностью алабыз. Жеке менчик ээлери менен сүйлөшүңүздөр. Так, Реми ресторан, Айгат, именно Салам гостиницалары менен толук сүйлөшөлү. Сүйлөшүүбүздү биринчи очередь территорияны тазалап, адам курулуш үчүн баштайбыз. Мен ойлоп атам, бул жерде 2,5 миң окуучу, 130 мугалим болсо булар каяка барат? Бул кеми дегенде 2 жыл курулат мектепчи. Ошон үчүн биз арт жагындагы территорияны тазалап, мектепти куруп туруп, хотя бы 2 корпусун куруп, анан балдар 3 корпуспу балдарды, мугалимдерди көчүрүп, анан бер жагын буш керек болуп калат. Макулбу? Ошо боюнча иштейлик, архитектор. Макулбу? Сиз сунуш бериңиз, кандай кылсак болот, эмне кылсак болот? Ушул мектептин жалпы территориясын эметели, жалпы территориясын карап чыгалы дагы, ошого карап туруп, мектепти отургузайлы. Кандай кылабыз? Минимум 3 этаждан кем болбош керек. Подвалы менен. Акылбы? Ама алды ушу территориясын спорт зал кылабыз, стадион кылабыз, мини стадион кылабыз. То есть мектепти кандай шарттар каралса, толук бойдон жасаш керек болот.